Тилек Токтогазиев соңку 2 жылдан бери теплица бизнесимен аректенип келет. 60 сотых аянттагы күнөскананы курууга $450,000 сарптап, анын $350,000 өлкө ичинен эле тапкан. Азыр дагы бир жаңы долбоордун алгачкы этабына $300,000 издеп, 8 декабрда боло турган Бишкек инвестициялык форумуна заявка берген. Чет элдик инвесторлордун миллиондорун сиңирүү үчүн алгач ички потенциалды пайдаланып, өндүрүштү кеңейтүү керек дейт. Алардын деңгээлдерине чыгыш үчүн биз бир топ эле чоң жок дегенде ички инвесторлорду, ички Кыргызстандын ичиндеги мындай көп эле бай кишилер бар биздечи. Ошондой кишилердин дагы акчаларын чогултуп, бир чоң долбоорлор жазсак. Тилектин айтымында Кыргызстандын ичинде чоң инвестициялык потенциал бар жана ал жергиликтүү бизнестин өнүгүүсүнүн алгачкы этабында жакшы старт болуп бермек. Анын үстүнө экономикадагы трендтер өзгөрүп, буга чейин акчасын соода тармагында иштетип келгендер эми өндүрүш долбоорлорун издөөдө. Көбүнчө эгерде мурун реэкспорт менен Кытайдан Казакстанга, Россияга жибергендер болсо, азыркы убакта бул валюталар менен байланыштуу кайра эле Россиядан, Казакстандан бияка кирип алып атат и бизнестери уже туруктуу болбой калып атат да өздөрүнчү. Анан корккондон алар ар кайсы тармактарга акчаны салгандай ойлор менен иштешип атышат азырчы. Бирок көпчүлүк ички инвесторлор жаңы багыттарга акчасын салуудан азыр бир аз карманууда. Анын үстүнө чочуткан бир катар жагдайлар, тобокелдиктер бар. Бул жаңы тармактар пайда болуп атканда мамлекеттин инфраструктурасы даяр эмес кээ бир тармактарда. Ошол эле айыл чарбада, мисалы үчүн, биз айта кетип аттык, границада эч кандай көзөмөлдөбөй, аябай көп ооруларды, зыянкеч эмелерди алып келип, анан биз биякта өстүрүп бүт баарын сонун кылып өстүрүп койгондон кийин эле 2-3 жуманын ичинде баарын жайлап кетип атышат да. Ошондой инфраструктуралар дагы өзгөрүлгөндө дагы бизнес процесстер дагы жакшыраак өтүп, анан прогноздорду жазсак болот да. Экинчи жагынан бизнес өзү дагы дүйнөлүк трендтерге ийкемдүү болуп, ички рынок менен чектелбеши керек. Ишкерлердин деңгээли төмөнүрөөк болуп калып атат. Анткени мындай глобалдык проекттерге көз жетпей атат да. Кандай ошо глобальный проекттер жазсак болот, кантип ушул жерден чоңураак ошо Кытай базарларына же Индия базарына же Европа, Америка базарларына эмне менен чыксак болот деп көз коркот да. Тилектин айтымында, эгер ички инвесторлордун акчасы менен өндүрүштү жолго коюп, дүйнөлүк рынокто багынткан 1-2 үлгүлүү мисал болсо эле, бул чоочулуу тобокелдиктерди артка таштап, ички инвесторлор бош капиталын реалдуу тармакка салганга өтмөк.